Allahu Ekber. Assalamu alaikum. Allah'ım ömrünüzge bereke versin. Rahmat. Suram жақсы эле иштейм. Берекеси жок. Карыздан башы чыкпай койду. Себептери эмнеде? Кандай амалдарды кылсак болот? Демек, Алла баарыбызга береке берсин, машалла. Өзү эгерде жумуш иштегенге береке коюлган болсо, анда жанагындай керелден кечке бетон койгондар миллиардер болмок. Туура түшүнүш керек. Сен жумуш кылуу менен, жумуш кылып атуу менен байып кетпейт. Бул дүйнө себептер дүйнөсү да. Биз кылышыбыз керек ал нерсени. Себептер дүйнөсү. Алла Таала рызкыны ар түрлүү кылып берет турган. Колду кыймылдаткыла, аракет кылла деген нерсени эч качан тыйбайбыз биз. Бирок сен окат кылып атып, ошо жумуш иштебей калсаң өлүп калам же болсо ошондой деген ойдон алыс болуш керек. Бул ойдон такыр алыс болуш керек. Кандай түшүндүрсөм мен? Кээ бирлериңер туура эмес түшүнүп албагыла. Мен жумуш кылбагыла деген жокмун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйрөткөн да. Мен айта берем дайыма. Бирөө келди айтты: "Я Расулалла, мага жардам бериңиз." Bir gün berdi, 2 gün berdi, 3 gün berdi. Ana bayağı gelgen aytып аткан: "Эмнең бар сенин?" Десе, үйдө эки эле чынысы бар экен. Аялына өзү бирөө, өзү да бирөө, башка жок экен. Пайгамбар алып кел ошолду. Алып келди. Алып келгенден кийин пайгамбар караса чыны эмере экен. Айткан: "Бу чынны ким сатып алат?" деген. Пайгамбардын колунан бир нерсе сатып алуу эмне деген чоң иш, машалла. Байлардын баары чыкты, мен сатып алам. 1 динар dedi. Жок болбойт. Бирөө 2 динар dedi. Пайгамбар: "Мен сага берейин" dedi. 2 динарда 1 динарды алып туруп, анан баягы берип аткан: "Бар, окатыңды, баягы үй бүлө кажатыңды тур. Бу 1 динарга балта менен аркан алып кел" дептир. Балта менен аркан. Балта менен арканды алып келгенден кийин эми айтат экен: "Ярыс, да баягы сурап аткан, дагы эле сурап аткан. Эмне кылайын?" Кээ бирлерге чынында мындай түрчүш керек да. Кээ бирлерде болсо субханалла көргөзбөй эле коюш керек. Абдурахман ибн Ауф Меккеде Мединага көчүп келгенден кийин баягы жанында сахаба: "Мен 1 аялым бар, 2 аялым бар, бирөөнү сага берейин, 2 үйүм бар, бирөөнү сага берейин" дегенде айтат экен: "Жок, сен аялың да керек жок, үйүң да керек жок мага. Сен мага базарды эле көрсөтүп койчу" деген да. Болду, базарды көрсөтүп койгон бүттү. Акырында ушунча көптөгөн бай болуп кеткен да. Мен дайыма айта берем, адам субханалла өзүнүн мүмкүнчүлүгүн мындай эч нерсеси жок болушу мүмкүн, бирок орус айткан талант не пропьешь деп коет го, ошондой өзүнүн адамдын таланты болот. Таланты, мүмкүнчүлүгү болот, ошол жөндөмү болот. Жөндөм деген нерсе бул ар бир кишиде бар. Ошол жөндөмүнө жараша шык, ык менен кылат. Ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Анан баягы пайгамбар айтқан бар, отун чаап. Баягы отун чаап кел. "Я Расул, эмне кылайын?" деди кайра. "Сат" деди. Анан мага бир нече жол калсын. Ошондо 15 күндөн кийин баягы адам келиптир. Кайрылып отун чапты, баягыны алып келди. Айтып аткан: "Не кылайын мен?" Караса канча адам 15 күн өтүп кетиптир. 15 динар таап келиптир уже. Айтып аткан: "Эми болду, эми ушинтип окат кыл" деп аткан пайгамбар. Деген некен бул дүйнөдө субханалла ошентип бир себеп дүйнөсү бул. Окат кылбай койгон болбойт. Бирок ошол окатым себептүү береке болот. Окатым себептүү ушундай бир мен жакшы жашап атам, же болбосо ушу ишим үчүн жакшы жашап атам деген адам жаңылышат болду. Рызкы Кудайдан келет. Алла Таала берет рызкыны. Берекени Аллах берет. Рызкы, береке эмне коюлуптур? Аллахка коюлган. Мен баягынча бир нерсени түшүндүрүп бергем сиздерге. Көп адамдар айтат: "Балдарым үчүн кылып коеюн дедим эле молдоке. Канча тытынсам деле болбой атат. Ушундай эметип атам, үй бүлөм менен ажырашып атам, аялым ушинтип атат, күйөөм ушинтип атат" деп көптөгөн байкелер, эжекелер мага ушундай айтат. "Канткенде мен ушундай нерсе кылам, кантип мен рызкым көбөйүп кетет, кантип мен ушу балдарыма бир нерсе үй алып койсом дедим эле, ушинтип койсом дедим эле" дейт. Ушул нерсе такыр туура эмес. Сен тытынып балаң үчүн иштеп аткан болсоң, болбой атса, значит сен ошол балаңдын рызкысы эмес деген сөз ал. Ар биринин өзүнүн рызкысы бар, пешенеге жазылган. Билесиздер, bir периште келет дагы 4 нерсе. Ya Allah,
ризқихи. Рызқысы қандай болады мұның? Рызқысын Құдай Тағала жазады. Ажалихи дейді. Алла бұл қачан өледі? Аны жазады. Саидун ва шақиюн, бақтылы же бақтысыз бу дейді. Ошо бақтылы бақтсыздығы жазылады. Ошо төртіне жазылып тұрып, Алла сен қалаған нәрсені жаздым деп тұрған шығып кеткеннен Алла Тағала жан салады деп айтабыз біз. Төрт нәрсе бар нәрсе. Демек сенің балаңдың рызқысында үй жоқ бола тұрған болса, сен мұрдың менен жер қазсаң да субхан ошо балаң үчүн эчтеке кыла албайсың. Андан көрүп өзүңдүн рызкыңды канча таап аткан болсо, мына кыргызча айтканда курсагым ток, кийин бүтүн Кудайга шүгүр деген сөздү бир аз кармап турушуң керек. Мен көчөдө силерге айттым. Эгерде кимде ким бул дүйнөдө жакшылыкка жеткиси келсе, өзүнүн жанында турган кедейирээк адамды карасын. Ошондо бай болосуң. Канаат кылган, шүгүр кылган адамда береке болот. Эгерде жаныңда жолдошуңду өзүнүн кичине байыраак адамды карап ала турган болсоңчу, эч качан байыбайсың. Не может быть? Кубалап жетпейсиң. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ылдыйраакты карагыла деген. Сен көбүрөөк кылып ийем деп атасың, кылып ийем деп атасың. Менден жок, мен кылбасам болбойт да деп атат. Жок, сен кылсаң деле кылбасаң деле субханалла. Рызкы субханалла ал менен сени менен жазылбаган болсо, ал нерсеге эме кылба, кайгырба. Сен аны аракетиңди кыла бер. Эми мейли таап атат экенсиң. Эми кантип карыздан башыңды чыгарасың? Кантип сен ушунда береке болсун, мейли, буга да эме кылалы. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, кирешеге жараша чыгаша болуш керек. Өзүң тапканың 500 сом боло турган болсо, корото турганың 600 сом болбосун. Эң эле жөнөкөй китептерде бар. Өзү баягы мындай айтканда, үнөмдөө деген. Аллаху ла юхиббул мусрифин дейт Аллах Таала. Аллах Таала мусриф, ысырап кылычыларды сүйбөйт. Алынар ар кандай нерсени айткан? Убактыңды ысырап кылба, ден соолугуңду ысырап кылба, жаштыгыңды ысырап кылба, акылыңды ысырап кылба. Ысырап кыла турган нерсе көп. Бирок ошондой эле Кудай Таала сага дүйнө берген болсо, ошо дүйнөңдү да ысырап кылба турган. Өзүндөй эмерек кылып аракет кылыңыздар. Канча болсо, ошончо жараша коротуп салыш эмес. Кедейдин бир тойгону бир байыганы эмес. Кээ бирөөлөр кедейдин бир тойгону байыганы деп коюшат. Жок, андай эмес. Демек, эмне кылыш керек экен? Субханалла, үнөмдөгөндү үйрөнүш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунча үнөмдөгөндү үйрөткөн бизге. Дин исламда ысырапка такыр жол жок. Азыр мынакей ажообузга Аллах ыраазы болсун. Мынакей өлүм житим баарын жок кылып салдыбы? Мал союп калдыкпы? Ошодо деле болбой эле бирөө момунду узуч салып атат азырчы. 40 жылга аш деген токтоп атыптыр го, Машалла. Мына бул диндин өзүнүн келиш себеби ушул. Эмекен ысырап мына ушулардын баардыгы жок боло турган болсо, Кудай буйрса ордуна келип калабыз. Демек, ысырап кылганда токтот. Ойлон, эмнеден ысырап кылып атам? Ошол жазган аял балким аял боло турган болсо, мындай кирпик чаптабай кое тур 3000 сомго. Лак кылбай кое тур колуңда 1500 сомго. Эмне үчүн айтып атам? Анткен себеп гусулу жок болуш, гусул жок, өтпөйт аны. Гусул өтпөйт. Жана полный омовение, частичный омовение деп коет. Маленькое омовение, большое омовение. Чоң жана кичинекей болгон жууну даарат кылганда, ошо лакты алып кала турган болсо, жана моундай болуп турган болсо өтпөйт. Ошол себептен кээ бир убакыттарда дагы ушул нерсени карайбыз. Мисалы, жолдо келе атсаң эле, жолдо чуңкур боло турган болсо, машинең болсо дагы секирсең өтө албайсың, туурабы? Ошол сенин жашооңдогу чуңкур ошол. Даараты жок, гусулу жок жүрүү дагы рызкыңдын тар болушуна себеп болот. Эми карызды болсо алардан мурда ниетти турлаш керек. Карыз алуу шариятта уруксат, берүү да уруксат. Карыз алганда алардын алдында ошол нерсени кээ бир аялдар өзүңөр алып албагыла. Күйөөңөр уруксат бермей. Машварасы жок, кеңеши жок, эч кимден карыз албагыла. Эгер сен аялың жок боло турган болсо, күйөөң жок боло турган болсо, ата-энең менен кеңешкин. Ата-энең жок боло турган болсо, тууганың менен кеңешкин. Ошол тууганың жок боло турган болсо, досуң менен эмес, барып бир аалым дамыла менен кеңешкин. Өзүң айылың имам менен кеңешкин. Кеңеше турган башка, кеңешти бере турган да башка болот. Жөн эле бирөө менен кеңеше бербе. Жанагындай бир жанагындай бир кээ бир банктарда момундай нерсе тартылып турат да, мен көрдүм. Мындай бак тартылып атат, тамары терең, анан башы монда чоң болгон эметти менен укмуш өсүп кеткен бакты көрсөтө берет. Ал аны көсүп атат. Сени көспөйт, антип унутпа.
Ал анық өскөн, ошон үчүн көрсөтүп алган. Меники онда өсүп барды, сен ал менден, мен дагы өсөм дейт да. Сен эч качан өспөйсүң. Кредит алуу, жана карызга нерсе алышы, жана ипотека деген нерселер, булар сени жыргатпайт. Мен аябай узак кылып ийдим окшойм, бирок ошондой болсо деле айтайын деген нерсем ошо, карыз аларда кеңешип туруп алгыла. Карызды алардын алдында ниетиңди оңдошуң керек. Ниетиңде төлөп берем деп туруп ниет кылып алгын. Bir нерсеге таяп эмес, Аллахка таянып алгын. Бирөөнө таяп эмес. Мондай нерсе. Могонум сатам анан берип коем да. Жок, андай эмес. Аллахка таянып туруп, машалла, алабыз. Анан кийин кеңешкенден кийин алабыз. Андан кийин ошол нерсеге аракет кылабыз. Беренин алдында жооп беребиз, субханалла. Же болсо качып жүрбөй, ошол алган адамга дайыма тыкыз мамиле кылып тур. Имам Азам рахималла таала bir адам келип белек бергенде албай койгонун айтышат. Эмнеге албайсың десе айтат, менин дүкөнүмөн дейт, бул бираз бөз жанандай материал, кийим тиккен. Ошол нерсени алып кеткен эле карызга. Мындан алган нерсем белегим зятка болуп калышы мүмкүн деп албай койгон экен да. Ушул нерсеге да көңүл буруш керек тууган. Бердиңби? Карыз алыштын оңой экен, кеңешет экенбиз. Анан берем деп ниетте болсун, аны аракет кылат экенбиз. Берүүчү адам болсо, субхана, берип атканда кимге берип атканын карасын. Ал төлөйлбайт деген нерсе бар. Бирок ошондо бул өз соода сатык нерсе. Карыздан жакшылыкка же ошондо кутулуп кетем десең, берем деген ниет менен алыш керек. Ал эми бергенден кийин, эгерде ошол адам кутула албаса, жанына барып сурагардын убакыты мөөнөтү келгенде сурап, андан кийин ошол нерсе кутула алабы? Карап, аны кубалап келип, чордыйларды салып, анан кийин ушунда баягыны кысып, анан үйүн саттырып, көчөгө калтырып салбагыла, Бул туура эмес. Сооп жок анда. Тескерисинче мөөнөт берүүдө сооп бар. Карыз алдың, мөөнөт бересиң. Ошо мөөнөт бере турган болсоң, анда сен анык мусулмансың, анык март байсың сен. Эгерде мөөнөт бере албайт, анда сен сараң, кээ бирде айткан жаңы байыган адамдан корк дейт го. Сен жаңы байып аткан өтө бир коркунучтуу адамсың. Жаңы байыган адамдар гана жеп баштайт баардын. Теги карабайт ал эмне бар экен, арам бадалбы? Ал эми ата бабасынан бери анча-мынча байлык менен өткөн, баягындай айтканда курсагы ток адамчы, керек болсо кээ бир карыздардындай көңүл деле бурбай коет. Ошондойдон болгула. Кечирип ийгенге аракет кылгыла, машалла. Эми ошол мен кээ бир ошо карызды берип койдум эле, ошол эле зекет катары берип койсом болот. Жок, андай эмес. Зекетиң бөлөк жактан кетет. Ошентип себептерин эмнеден десе, биринчи себеби адамдын кедей болушунун биринчи себеби бул Алла менен мамилени үзүп коюшта дедик. Бир. Экинчи себеби субханалла, бул сенин акылсыздыгың же болбосо баягы ысырапчылыктан. Эмнеден себеп? Ысырап көп кылдың. Ошол акчаны туура эмес колдондуң. Үчүнчүсү ар бир кереги жок нерсеге баш салганыңда. Кереги жок нерсени ал. Үйүңдө бир чөгүн турса, экинчи чөгүн не кереги бар? Үйүңдө мебелиң турса, жаңы мебелдин не кереги бар? Бир жакшынакай машина турса, акча кошуп машина алып сагым не кереги бар? Ар бир нерсенин өзүн турат. Ошол жерде кереги жок нерсени колдонуу бул кедейчиликтин себеби болот. Төртүнчүсү кылган амалдарыңыздын туура эместиги. Же болсо бир адамга тыңсынышың, же болсо бир адам жамандашың, ушакташың, бул көрүнбөгөн тараптан жок кыла турган нерселер. Өзүңдү оңдогонго аракет кылышың керек. 100%. Өзүңдү оңдогонго аракет кылгын. Өзүңдөн башка күнөөкөр жок бул жерде. Анан кайсы пайгамбар айткандай, кайсы үйлөрдө эме болбойт, береке болбойт. Кайсы үйдө эрди катын урушуп аткан болсо береке болбойт. Эрди аял урушуп аткан үй бүлөдө береке болбойт. Ата-энесинин нааразылыгында калып калган балада береке болбойт. Ата-энеси нааразыбы? Койчу сенде балам жок деп койду, бүттү. Издебей эле кой берекени. Болбойт. Мына эки нерседе. Үчүнчүсү болсо тууганчылыкты үзүп кеткен. Тууганы менен мамилени бузуп салган, тууганчылык катышпаган адамдарда береке болбойт туган. Такыр болбойт. Үшөндө. Кимген? Ынтымаксыз үй бүлөдө. Экинчиси кайсы экен? Ата-энесине мамилени жакшы кылбаган адамда, ата-энеси нааразы болгондордо. Үчүнчүсү тууганчылыкты үзүп кеткенде. Силай рахим деп коет муну. Бул кыяматта жооп берет бул үчүн. Силай рахим тууганчылык деген аябай катуу көңүл бургула. Мен дайым айта берем да. Ата-энеңди эмне үчүн сыйлаш керек? Алар бирөө эле, башка болбойт.
Туугандарың сен эмне үчүн сыйлаш кетсе, эгер ата-энең өлүп кала турган болсочу, сага тууган төрөп бере турган эч ким болбойт. Ошон үчүн алар единственный экземплярда болот. Экинчи экземпляры жок. Ошон үчүн аялың үчүн, же досторуң үчүн, же бир кичинекей акча үчүн ата-энең менен бир туугандарыңды сатып кетпе. Аларды тыштап салба. Алардай болбойт башка. Ошон үчүн Аллах Таала ушуга берекени байлап койгон. Кандай амалдар кылыш керек десе, истигфар айтыш керек. Истигфар деген астагфируллах. Аллахым кечир мени. Аллахым кечир мени. Астагфируллахты күнүгө айткыла. Бир сахаба келди айтты: "Я Расулалла, мен ушунча кедейчиликтен тажап кеттим, кыйналып кеттим, жашам ушунчалык кетти. Аллахумма гфиратуха ауса мин зунуби ва рахматака аржа инди мин амали" дейт. Ушул дуаны айт дегени, айтып аткан: "Аллахым, мен ушунчалык чоң күнөөкөр болдум, чоң күнөөкөр. Мен амалдарымда болбагыл, мен сенин рахматыңа эле муктажмын" дейт. Демек, кээ бир убакыттарда жакшылыкка жетиш үчүн истигфар көп айтыш керек. Аны өзүңдү нөлгө түшүрүшүң керек. Мен эч ким эмесмин. Мен колуман эч нерсе келбейт, я Алла. Кечир мени деген сөз көп айтыш керек. Бир күнү чоң бир аалымдын алдына bir momentте 4 адам кириптир. Адашып кетпесем. Устаз кедейчиликтен тажап кеттим. Мага бир насаат айтыңчы десе, истигфар айт дептир. Астагфируллах деп айт. Баягы чыгып кеткенден бирөө келет экен: "Я устаз, мен оорудан тажап кеттим." Астагфируллах деп айт. Рахмат. Үчүнчүсү келиптир: "Я устаз, мен бул дүйнөдө жашоодон өзүм тоюп баратам. Өзүм баш билбей баратам" десе, истигфар айт. Астагфируллах деп айт. Анан төртүнчүсү келиптир: "Я устаз, мага бир насаат айтыңызчы. Мен бул дүйнөдө кадыр баркым жок, эч кимге сый урматым жок болгон бирөө болуп калдым. Мага бир айтыңызчы, мага бир насаат айтыңызчы." Астагфируллах деп айт деген экен. Жанында тургандар шакирттер: "Я устаз, сиз 4 адам көрсө 4-төн тең бир эле жооп бердиңиз. Бул кандайча?" десе, "Мен муну айткан жокмун. Аллах ушинтип айтат Куранда" деп атат. "Силерге келген бардык бала касиреттин бардыгы силердин күнөөңөр себептүү" дейт. Ошон үчүн кечирим сурагыла деп атат. Демек, башыңа бала келди, күнөөң бар, күнөөңдү өзүң эле билесиң. Аллах аны өкөң эле билесиң, башка эч ким билбейт. Аны бирөөнүн айтып кереги жок. Андан көрө сен тур, ойлон, кайсы жерден кетирип салдың? Кудайгабы, пендегеби, анын макулуктардын бирөөсүнөбү? Анан субхана колдон келишинче истигфар айт. Истигфарды күнүнө 100 жолу айтуу бул жөнөкөй амалдардын бири. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Шейтан астагфируллах ва атубу илейхти кошуп койгула дейт. Ва атубу илейх, я Алла, тооба кылам ошону, эртең кылбайм мен деген нерсени кошуп койгула дейт. Ушул нерселерди кылабыз, машалла, жашообузга Кудайдын берсе ордуна келет. Анан эми, конечно, ал нерсе сизге жанакындай бир кара дуанын себебинен, көздүн себебинен болуп аткан болсо, анда ага башка амал кылыш керек болот. Бирок эмне үчүн биз ушул нерсени айтабыз да, өзүңөн башта деген нерсени. Анткени себеп Аллах ушинтип айткан, өзүңөр. Коом өзүн өзгөртмөйүн, Аллах өзгөртпөйт дейт. Демек, сени менен мен ар бирибиз өзүбүздү өзгөртүүгө аракет кылып баштабасак, анда бизди эч ким өзгөртө албайт. Бүгүн жалкоосуңбу? Аракет кылып башта. Китеп окуп айтасың, китеп окуп башта. Зикир кыла элексиң, зикир кылып башта. Досторуң менен урушуп кеттиң, барып жарашып башта. Ата-энеңден кечирим сурап башта. Ата-эне болсоң, балаң менен жакшы мамиле кылып башта. Эрде аял урушуп эле кыргызып аткан болсо, келчи, акылга келели. Кой, аны урушпай эле коелучу, кел, нормально эле жашайлычы деп, акылмандыкка кел. Оңдо өзүңдү. Күнүгө аракет кыла бер. Оңдош керек. Ал эми жашоодо оорчулуктар болбой койбойт. А бул болсо, ким айткандай, убактылуу гана кыйынчылыктар бар. Бул дүйнө өзү убактылуу. Такыр бүтпөйт проблемаң. Бизде айтабыз, тамашалап, дөңгө барганда бүтөт. Дөңгө чейин жакшылык кыла албаган адам дөңдөн кийинкисинде проблема болот да. Ошон үчүн ар бир амалдын лаззаты бар, лаззаты бүтөт, кызыгы бүтөт. Бирок соогу же күнөөсү кала берет. Сен кайсыны тандасаң, ошондой жашайсың, машалла. Аракет кылабызбы? Tamam.
Jazakallah hayır. Subhanakallahumma hamdik. Aşhadu an la anta. Estağfiruka ve atubu ileyk.